Былтыр Кыргызстанда эң чоң саясий процесстер болду. Алсак президенттик шайлоо, референдум, жергиликтүү кеңештерге шайлоо, шаардык кеңештердеги депутаттардын шайлоосу жана 28 ноябрда жогорку кеңешке депутаттар шайланды. Бүгүн Башкалада Боршайком 2021 жылдагы акыркы шайлоонун жыйынтыктарын талдаган коомдук талкуу өткөрдү. Анда жаңы шайлоо системасынын артыкчылыктары менен кемчиликтери жөнүндө сөз болду. Мынау жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда болгон. Бул мен айтат элем, бул акыркы саясий процесс Кыргызстанда. Бюллетендерди дагы мен белгилеп кетет элем. Себеби өзүңүздөр күбө болгондой, бир мандаттуу округтар боюнча эч кандай проблема болгон жок. Ал эми баягы партиялык тизмеде жогоруда партиялардын аталышы, андан кийин 54 баягы 4+тук болду да. Бул деген ошол партиянын тизмесиндеги 54 кандидатка элибиз добуш берди, мындай адашты да. Ошонун жыйынтыгында 122 миңге жакын бюллетень жараксыз болуп табылды да. Анан эми бирок ошол менен биргеликте биз Кыргызстан эң чоң саясий бир процессти аяктадык. Шайлоо мыйзамдарын жана процесстерин өнүктүрүү, жарандардын шайлоо укуктарын сактоо, мыйзамдуулук, шайлоо системасынын башка аспектилерин талкуулоо максатында уюштурулган талкууда БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова парламенттик өнөктүктө бир мандаттуу округтар боюнча аял талапкерлер аз болгонун белгиледи. Анын айтымында кээ бир аймактарда бир мандаттуу округтан бир да айым катталган эмес. Вот эти вот много... Талас жана Ош облустары боюнча бир мандаттуу округтардан бир да аял талапкер катталган жок. Ысык Көл облусу активдүүлүк көрсөтүп, 3 райондон 6 аял талапкер өнөктүккө ат салышты. Ал эми алдыдагы шайлоолор тууралуу айта турган болсом, үстүбүздөгү жылдын 10 апрелинде 3 шаар менен 13 айылдык кеңештеги шайлоону өткөрүп алсак, бизде жакын арада шайлоолор болбойт. Ал эми жергиликтүү кеңештерге шайлоолор 2025 жылы өтөт. 2026 жылы парламенттик шайлоо болот. Президенттик шайлоо 2027 жылга туура келет. Правильное выстраивание работы с электоратом. Айта кетсек, Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгүнө демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун бюросу, Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы байкоо салган. Байкоочу Алексей Рогов бул жолку өнөктүк салыштырмалуу таза, ачык айкын өткөнүн айтат. Выборы прошли успешно. Былтыр 28 ноябрда өткөн жогорку кеңешке шайлоо салыштырмалуу таза өттү. Мен сыяктуу бир катар эл аралык байкоочуларда өнөктүк ачык айкын өткөнүн ырасташууда. Бул албетте Кыргызстан үчүн жакшы көрүнүш, алдыга жылуу деп эсептейм. Белгилей кетсек, парламенттик шайлоодо 5% босого чектен 6. Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары өткөн. Партиялык тизме менен 54 бир мандаттуу округтар боюнча 35 депутат мандат алды. Ал эми бир округ боюнча соттук иштер уланууда. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.